урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Таңкы салам. Эмне үчүн колтук тердейт, эмне үчүн бут тердейт? Лайфхак. Организмде 5 майда жандык жашайт. Булар грибки, вирусы, простейшие, микробы и паразиттер. Паразиттер албетте булар ичегиде жашайт, бирок алардын личинкалар жана жумурткалары, тукумдары кандын ичинде жашайт. Өздөрү паразиттер ичегиде жашайт. Ушул 5 микроорганизмдин ичинен кимдин организмде грипки көп болсо, ошол адамдын колтугу жана колдору, буттары тердейт. Эмне кылыш керек? Биринчиден ошолор көбөйө турган чөйрөнү жок кылышыбыз керек. Ал чөйрөнү жок кылыш үчүн сиз сүт, ун, сахарды жок кыласыздар. Муну дайым айтып келип атам. Анан соданы аласыз. Албетте эң жакшы ичүүчү соданы аласыз дагы. Ошол соданы 3 маал ач каранга 200 грамм жылуу кайнак суга, 200 грамм кайнак суга 1 чай кашык соданы алып туруп, мындай бетин бычак менен тегиздеп коесуздар. Ошону кайнаган стаканда суга гасит этесиз, выжылдатып чыгарасыз. Углекислый газын анан кийин ысык түрүндө ичесиз. Эмне үчүн? Сиз ысык ичкенде ашказанда туруп калбайт дагы, ал тезирээк ичегиге өтүп кетет. Демек, сиздин максатыңыз эртерээк ичегиге өткөрүш, ашказанда калтырып коюш эмес. Ичегиге өтүп кеткенден кийин ичегиде жашап аткан, ички ичегиде, жоон ичегиде жашап аткан грипкилерди өлтүрүш керек. Алар жок болгон болсо, значит, алардын мицеллы грибков, споры грибков, көбүнчө кандида деген грипкинин ошол кандида деген грипки көбүнчө ошол адамдын ичегисинде жана канда жашагандыктан ошолорду өлтүрүш керек. Демек, ач карынга 3 маал соданы, 1 чай кашык соданы гаситетип туруп ач карынга ичесиз дагы. Ошондон кийин 40 мүнөттөн кийин тамак ичесиз. Жана ошол эле соданы бутуңузду салып отурасыз. Бутуңуз көмгөндөй сууну аласыз дагы. Ошол жака 2 столовый ложка содадан салып, кечинде ысык кылып туруп бутуңузду салып отурасыз, колуңузду салып отурасыз. Колтукту болсо, сиз ошол сода менен жөн эле 3 маал шыбап кургак соданы колуңузга аласыз дагы, колтукту шыбап 3 маал шыбап туруңуз. Мындан кутуласыз.